Курманжандатка тарыхый этнографиялык музейинин чатыры акыркы 4 жылдан бери капиталдык оңдоо түзүүгө муктаж болуп келген. 2015 жылдагы зилзаланын кесепетинен кеткен жаракалардан тамчы өтүп, ичиндеги экспонаттардын сакталышына кедергисин тийгизчү. Алай ханышасы Курманжандат катындагы музейге 4 жыл дегенде гана каржы ажыратылып, былтыр жыл этегинде чатыры кайрадан жаңыланды. Оңдоп түзүүгө кеткен 1 миллион 900 сом маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан ажыратылган. Жер титирөөнүн негизинде музейдин үстү жарылып, ошондон бери тамчагып аткан музейдин үстүнөнчү. Анан ушул быйыл жогорку кеңештин депутаттары, спикер өзү, Тастанбек Артысбекович жана ошондой эле маданият министрлиги тарабынан кишилер келип бүт баардыгы көрүп, анан кийин ушул смета жазылып 3 миллион 400 смета жазылды эле, анан порталга берип тендердин негизинде 1 миллион 900 сомго кайрадан чатыры алмаштырылып, жана ошондой эле чатырдын ичи дагы толугу менен оңдолуп чыкты. Ошондой эле сырттан келген гранттардын эсебинен музейдин ичиндеги 80ге жакын экспонат толукталды. Анын дээрлик жарымы Курманжандаткага жана урпактарына тиешелүү баалуу экспонаттардын катарына кирет. Энебиздин мурун кийими коюлган эмес экен. Ушуну дагы 2018ден бери 2019 жылдан бери изилдеп жүрүп, ушул кийимин жаңылап, ушул энебизге койдук. Муну өзү эличектин артындагы бул матабыз ушул Курманжандатка энебиздин өзүнүкү экен. Бул ушул тытылып кетиптир. Азыркы күндө кол тийсе эле уже чирип тытылып атат да, ушуну реставрация кылып кайрадан ушуну коюп атабыз. Бир гана ушул чөпүрөк ошо өзүнө таандыктын, мындагы ушул өзүнүн урпактарынан Бишкектен алдырып келдик. Бишкекте жашайт экен, мурун Чоңалайда иштеген экен, ал эже өзүнүн урпактары. Ошентсе да экспонаттардын санын көбөйүү маселеси толук чечиле элек. Анткени ал үчүн райондук администрация же маданият министрлигинен акча каралбайт. Музей жетекчилиги сырттан гранттарды тартып, музейге туристтерди көбүрөөк тартуу зарылчылдыгы бар дейт. Курманжандатка тарыхый этнографиялык музейибизге 2018 жылы 900дөн ашык туристтер жана башка ошо Кыргызстандын ичиндеги эле жарандар, башка өлкөлөрдөн деле келишет. Келген, ал эми 2019 жылы болсо 2500дөн ашык турист келди да. Алай районунун борборунда жайгашкан Курманжандатка тарыхый этнографиялык музейи 1991 жылы Ашар жолу менен бүткөрүлгөн. 2011 жылы реконструкциядан өткөрүлгөн боюнча толук кандуу оңдоо түзөө иштери жүргүзүлө элек. Айжамал Түгөлбай кызы, Назгүл Ахунова, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.